Ошону биз жеткиликтүү бюджеттен карап жардам берсек болот. Ош шаарында 1 декабрдан тарта коомдук транспортто жүрүү акысы кымбаттайт. Буга байланыштуу бүгүн Ош шаардык кеңешинин депутаттары кезексиз сессиясын өткөрдү. Ага ылайык троллейбуста жана автобуста жүрүү акысы 10 сом, ал эми маршруттук кичи автобустарда жүрүү акысы 15 сом болот. Кечки саат 7ден кийин жүргүнчүлөр 20 сомдон төлөрү маалымдалды. Монитор сурамжылоо уюштурдук. 200 адамдан сураган калганда 155 макул болду. Коомдук ар мапта жолугушуулар өткөрдүк. Ал жерде не протоколдор бар жогу 15. Чындап күйүүчү май кымбаттады. Булардан түшүнүш керек. Элдер өздөрү макул болуп атат. Чем биз аялдамада күчтүгөндөн көрө көбөйткүлө, мейли 15 сом болсо бергенге макулбуз. Маршрутка менен камсыз кылып бергиле депчи. Айдоочулар менен айтып атпаймынбы? 900 маршрутка бар келет. Азыр 550 күнүнө 900 маршрут катачу да. Акыркы мына ошол 4-5 айда 400 чыкпай койду. Анан биз комитетте карап чыктык. Ошо 10 сомдон 15 сомго чейин көтөрүү маселесин биз азыр бүгүнкү күндө сунуш кылып ошо колдоп бердик маршруттук каттамдарды. Анан кечкисен болсо кечки саат 7:00дөн 19:00дөн 21:00га чейин 20 сом. Анан кыш мезгилинде бул. Ал эми жай мезгилинде 21:00дөн 23:00га чейин 20 сом маршруткалык каттамдар кечкисин ошондой тариф коюлду. Буга чейин коомдук транспортто жүрүү акысын жогорулатуу маселесин айдоочулар бир канча жолу көтөрүшкөн. Алар күйүүчү май, авто тетиктердин кымбаттаганын мисал келтирип, жүргүнчүлөрдөн алынган сумма чыгашаны каптабай жатканын айтып, окуучулар да 10 сомдон төлөшү керектигин билдиришкен. Дегени менен маршруттук таксилерде жүрүү тарифин 15-20 сомго кымбатташы көпчүлүккө жага берген жок. Айрыкча бул студенттер жана көп балалуу ата-энелердин чөнтөгүнө оор келерин айтышууда. Мисалы, мынага окшогон балдар масканы тагып алып туруп, 5 сом берип, не десең мен окуучумун дейт. Окуучуларды 10 сомго чыгарсын. Азыр күйүүчү заты кымбаттады, мына 60 сомго чыкты. Дагы жаңы жылга чейин канча болот, ону Кудай билет. Азыр эми 15 сомго көтөрдүк деп эле эл эме кылып туруп депутаттар бунтуп эле жанагындай кылганы кереги жок да. Мисалы мына бир дөңгөлөктү кечеги күнү мен алдым 6250 сомдон. Былтыркы жылы ушул балон 3800 эле. Мына 6 ай мурун. Эсептегиле эми. Төлгүрө көтөрүлүш керек эле буга чейин делечи. Уже бардыгы көрүнүп деле турат. Анан окуучулардын 5 сом менен калышы бул дагы мурун баягы 1 сом малындагыдай эч ким албай коёбу экен деген коркунучта азырчы. Көтөрүп койсо жакшы болмок. Биз көп чуркадык бунун аркасынан. Биз эми онондой эле көп суранган жокпуз, бирокчу дагы деле ошо мурунку тапканыбызды табабыз, ошону эле талап кылып атабыз биз. Ашыкча мындай таап алайын, байып кетейин деген неме жок бул жерде. Элди да койлоп атат бардык шопурлар. Дегени менен маршруттук таксилерде жүрүү тарифин 15-20 сомго кымбатташы көпчүлүккө жага берген жок. Айрыкча бул студенттер жана көп балалуу ата-энелердин чөнтөгүнө оор келерин айтышууда. Эми айтпаңбы, бул нерсеге мен каршымын, көтөрүлүшүнүн кажети жок да. Элди да ойлош керек да. Элди ойлогон болбойт да, баарын өз чөнтөгүн ойлогон менен элге кыйын болот да бул нерсе. Кымбат болот. Менде 2 студентим бар мисалы. Эртең мен барып келип 40 сом, экөөгө 80 сом болсо биз үчүн кыйын болот. Квартиралар азыр 3,5 миң, 2,5 миң болуп жатат. Тамак аштары көчөдөн жейт, кийим кечеси оор эле болот деп ойлойм мен. Негизи биз айлык албайбыз, эми мына балдардын пособиясыны, пенсияларды көтөрүп койсо окутканыбызга оңоюраак болот биздин. Эми ал нерсенин көтөрүлгөндүгү бул ошол бензин, ошолордун дагы көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу. Эми Кудайга шүгүр айлык акын деле көтөрүп коюшту. Бирок 20 сом бул кымбатыраак, 15 сом кылса деле эл макул болсо керек. Ош шаарында күнүнө маршруттук автоунаалардан тышкары 26 троллейбус, 18 автобус шаар ичинде эл ташыйт. Муниципалдык транспорттон сырткары 650 маршрут каттамга чыгат. Мейле кетсек, калаада коомдук транспорттун тарифи акыркы жолу 2013-жылы көтөрүлгөн. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.